Ассаламу алейкум туғандар. Сіздер менен осы Қытай бизнес компаниясы жана анын негиздөөчүсү Асанбеков Нурдөлөт. Кытайдан дагы жакшыраак материалдагы уже курама үйдү алып келип баштадык. Уже бул курама үйдү мен сиздерге айтып берейин. Бүт бардыгы тең. Полу өзүнчө, потолок өзүнчө болот. Бул курама үй нөлдөн кантип куралат? Ошону кененирээк айтып берейин. Эң эле алгач биринчи полун коебуз. Мунун размери 3x6, турасы 3 метр, узуну 6 метр. Бийиктиги болсо 280 болот. Полун коебуз. Полу даяр келет Кытайдан. Полун койгондон кийин ушундай эле 4 каркас темирин коебуз. Бул каркас темирлери ар бири ушул жерден болттор менен бекилет. Төртөөн бекиткенден кийин манипулятор менен потологун алабыз дагы, крышасын алабыз дагы. Кайра ушул 4 каркаска бекитип коебуз. Уже бул жагы бүткөндөн кийин ушундай темир, жалпак темир болот. Мунун калыңдыгы 7,5 см. Ушул жерге сэндвич панель кийилет дагы, бири-бирине кийилип кете берет. Материалдарына келсек, бул полу курама үйдүн. Курама үйдүн линолеум ушундай линолеум келет. 1 см 8 мм калыңдыктагы цемент, асбест, гипс аралашкан материалда ушундай калың полу болот. Полу даяр. Андан кийинкиси эле потолок. Бул потолокто жалпак листемелер кетет. Бул үстү мени дагы көтөрөт. Капталдарына ушундай суу ага турганга ылайыктуу слив болот. Анан ушул жерден кара турба менен суунун баары тең жерге агып кетет. Бул мындайча айтканда карды дагы көтөрөт, жамгырды дагы эч качан өткөрбөйт. Эми мунун сэндвич панелине келели. Бул жакта стенасы ушундай сэндвич панелдер менен куралат. Сэндвич панелди өзүңүздөр билгендей эле ортосунда базалит бар. Бул базалит отко эч качан күйбөйт. Муну өрттөп көрдүк, бирок күйгөн жок да. Мунун калыңдыгы 7,5 см болот. Бул мындайча айтканда кышында жылуу, жайында салкын болот. Андан кийин терезелерине келсек, терезелер ушундай пластик терезе болот. Ушундай решеткасы менен келет Кытайдан. Бул жеңил курама үй болгондуктан терезелери ушундай жеңил конструкция болот. Эшик бул жакта эшик дагы темир эшик, ортосунда базалит бар. Бул да жылуулукту жакшы кармап берет. Ушундай каркастар менен орнотулат. Ручкалары бул болсо ашыгыды коебуз, ошондой. Эми туугандар, материалын кенен айтып бердим. Эми бул жакта курама үйдүн бүткөндөгү абалын көрсөтүп берейин. Бул курама үйдүн бүткөндөгү абалы. Электричествосы бүт баары коюлган, ушундай проводка менен коюлат. Сиздер болгону главный токко улайсыздар дагы, уже бүт баары иштей берет. Ичине кирсек, курама үйдүн ичине кирсек. Мунун размери 3x6. Ушундай 2 терезе. Муну жашаганга ылайыктуу деп кардарыбыз алып жатат. Ушундай оокаттарын алган, эшикти ачып койгон, караңыздар. Электричествосы бүт баары коюлган. Бул жерде включательден баары тең коюлат. Светтики, ушундай розеткалар, точкалар. 2 терезе. Мындайча айтканда баардыгы тең даяр. Сиздер кирип эле жашасаңыздар болот. Мунун эң негизгиси удобствосы. Бул жерде санузел коюлган. Санузелдин ичинде туалети коюлган, аристону коюлган, душ кабинка жана ошондой эле бул жерде раковина да койсоңуздар болот. Буларды эми ар бир клиент өзүнүн шартына жараша, өзүнүн каалоосуна жараша коет да негизи. Биз санузелди койбойбуз, болгону ушул курама үйдү толук эле сатабыз, бирок бул санузелди ар бир кардар өзүнүн чөнтөгүнө жараша ар кандай баада кое берет да. Негизи ушундай форматта кылып жашасаңыздар болот. Могул материал болгону самоклеющий обой, ушуну эле чаптап койгон. Кааласаңыздар ушундайды стенанын баарына чаптасаңыздар болот. Же болбосо ремонту жок эле ушундай апапакай бойдон калтырып койсоңуздар болот тугундар. Эшик ушундай прошный эшик, замоктор менен